Саламатсыңар балдар, жалпы биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен жаңы илимге киришебиз, ал селекция деп аталат. Анда алгач бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы селекция жана анын ыкмалары деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер селекция жөнүндө түшүнүк алуу менен бирге селекция илиминин негизги милдеттери жана максаттары, ошондой эле селекциядагы негизги ыкмалар жана ошондой эле сорт, порода, штаммдар тууралуу окуп үйрөнө аласыңар. Селекция бизче алганда тандоо дегенди түшүндүрөт. Бул илим эмне болгон илим? Селекция илими айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында табигый тандоо менен бирдикте жүргүзүлгөн комплекстүү илим болуп саналат. Селекция илиминин негизги максаттары жана милдеттери кайсылар? Башкача айтканда, селекция илими жаңы өсүмдүктөрдүн сортторун, жаныбарлардын породаларын жана микроорганизмдердин штаммдарын алуу жана алынган сорт, порода, штаммдарды дагы жакшыртуу жана жакшыртуунун ыкмаларын жаңыртууну өз алдына милдет кылып коет. Биз алгач сүрөттөөчтөрдүн жардамы менен так ушул селекция илиминин өнүгүшүнө кайрылып коелу. Селекция адам жашоосуна мындан миңдеген жылдар илгери эле кирген. Мисалы, бул алынган сүрөткө жакшылап көңүл бөлсөңөр, мүйүзү жок уйду саап жатат. Демек, жапайы жаныбарларды колго алып үйрөтө баштаган дегенди билдирет. Ошондой эле музоосуна көңүл бөлсөңөр, мунун жыныс бези алынган экен. Демек, мындай эркек особдорду же эркек жапайы жандыктарды колго үйрөтүп, алар өз кезегинде ар түрлүү тиричиликте пайдаланып келишкен. Мисалы, жерди айдоо үчүн. Же болбосо байыркы мындай сүрөттөрдү карап туруп эле түрдүү иттердин породаларын ошол кезде эле алып, түрдүү максатта пайдаланып келгендиги даана көрүнүп турат. Же болбосо жапайы жаныбарларга аң уулоого чыгып, ал жаныбарлар кайсыл маалда көбөйөт, алар кандай азык менен азыктанат, же кандай аймактарда жашайт деген сыяктуу суроолордун жоопторун билип келишкен. Ошондой эле бул жердеги сүрөттөөчтөргө жакшылап көңүл бөлө турган болсоңор, ар түрдүү иттердин түрлөрү турат. Демек, иттерди бири-бири менен аргындаштыруу аркылуу ар кандай түрлөрүн же породаларын алып, аларды өзлөрү күндөлүк турмушунда пайдаланган. Ошондой эле арт жагындагы өсүмдүктөргө көңүл бөлсөңөр, жемиштүү бактар көрүнүп турат. Демек, өсүмдүктөрдү дагы иштетүүнү, алардан мол түшүм алууну билип келишкен. Селекция биздин заманбап мезгилге чейин эле адамдар тарабынан улам өнүгүп, өсүп жүрүп отурган десек болот. Мисалы, кыргыздарда деле кеп бар, эмнени эксең, ошону аласың. Башкача айтканда, кандай урукту сепсең, күзүндө ошондой түшүм аласың деген макал бар. Айталы, мисалы, жапайы өсүмдүктөрдөн маданий өсүмдүктөр кантип келип чыккан? Бул качандуу капуста деп коелу, бул брюссель капустасы, ал эми бул болсо гүлдүү капуста, брокколи, кальраби, булардын баардыгы жапайы бир жылдык капустанын сорттору десек болот. Же болбосо жапайы капустаны адамга пайдалуу касиеттерге, белгиге ээ тукумдарын алып, аларды улам көбөйтүп жүрүп отуруп, түрдүү тукум кууган комбинациялык өзгөргүчтүктүн натыйжасында ар кандай сортторун алып тургандыгын көрүп турасыңар. Демек, мындай капусталардын баардыгынын түпкү теги же маданий өсүмдүктөрдүн түпкү теги бул жапайы өсүмдүктөр экендиги даана көрүнүп турат. Же болбосо айталы жапайы канаттууларда биз өрдөктөрдү алалы, алар учууга жөндөмдүү. Жапайы өрдөктөр кадимки үйдө багылган өрдөктөргө салыштырмалуу мыкты учушат, ошондой эле жеңил келет жана ошондой эле алар суудан көбүнчө өз азыктарын таап жешет. Ал эми үйдө өстүрүлгөн үй канаттуусу болгон өрдөктөргө көңүл бөлө турган болсок, алар өлчөмү боюнча дагы чоң экендигин көрүп турасыңар. Демек, биз алардан эт алуу максатында алардын салмагын арттырып, жаңы породаларын алган экенбиз. Демек, үй жаныбарларынын дагы түпкү теги бул жапайы жаныбарлар болуп эсептелинет экен. Ошондой эле биз ар түрдүү өсүмдүктөрдү, жаныбарларды кооздук иретинде дагы алабыз. Мисалы, бул розанын сортторуна көңүл бөлө турган болсоңор, биз кадимки эле жапайы розадан бүгүнкү күндө түрдүү түстөгү розалардын сортторун алып, биз аларды кооздук катары ар түрдүү максатта пайдаланып келе жатабыз. Булар да болсо селекциянын жетишкендиги деп билсеңер болот. Же болбосо жаныбарлардан деле
иттердин түрдүү породаларын, жүндүүсүн, жүнү тыкыз болгондорун же болбосо бою бийиктерин же жапыстарын айтор ар кандай породаларын биз түрдүү ыкмалардын жардамы менен селекцияда алып келе жатабыз. Демек биз адамдын кийлигүүшүүсү менен жаңы түрүү организмдердин топторун алып келе жатабыз. Мындай организмдер белгилүү бир касиетке же белгиге ээ болот экен. Демек, белгилүү бир касиетке белгиге ээ болгон өсүмдүктөрдүн тобун биз сорт деп атап коет экенбиз. Ал эми белгилүү бир касиетке белгиге ээ болгон жаныбарлардын тобун биз порода деп атап коебуз. Ал эми белгилүү бир чөйрөдө, белгилүү бир мезгилде өзүнчө обочолонгон микроорганизмдердин тобун, мисалы бактерия, вирустардын же болбосо ар кандай клеткалардын тобун биз штамм деп атап коет экенбиз. Демек, селекцияда түрдүү ыкмалардын жардамы менен биз тирүү организмдердин ар кандай түрлөрүн өзүбүздүн максатка ылайык колдонуп, ойлоп таап, бүгүнкү турмушубузда пайдаланып келет экенбиз. Анда биз селекция илими тууралуу маалымат алып коелу. Адам баласынын саны көбөйгөн сайын азык, кийим деген сыяктуу проблемалар келип чыгат. Дал ошол проблемаларды жоюу байыркы эле мезгилде пайда болгон. Адамдар жапайы өсүмдүктөрдү, жаныбарларды колго өстүрүп бага баштаган. Анын натыйжасында ар түрдүү проблемалар пайда болгон. Айталы, мисалы, жерди иштетүүнүн натыйжасында жер же топурак арыктай баштаган. Дал ушундай маалда жаңы порода сортторду алуу келип чыккан. Башкача айтканда, дал ушундай чөйрөгө ыңгайланышкан жаңы өсүмдүктөр менен жаныбарлардын түрлөрүн адамдар аргындаштыруунун тандоонун негизинде ойлоп табышкан. Бүгүнкү күндө адамдар жаныбарлардын жаңы породаларын, өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун, микроорганизмдердин штамдарын селекциядагы салттуу жана жаңы заманбап ыкмалардын жардамы аркылуу алып, адамдардын практикасында колдонууга берди. Ошентип биз түрдүү сүрөттөөчтөрдүн жардамы аркасында селекция илими жана анын өнүгүшү, сорт, порода, штамм тууралуу маалымат алып алдык. Эми кезектеги суроого кайрылып көрөлү. Сурообуз мындайча аталат. Кайсы өзгөргүчтүктүн натыйжасында жапайы өсүмдүктөр менен жаныбарлардан жаңы сорттор, породалар келип чыккан деп ойлойсуңар? Анда жоопторго кайрылып көрөлү. Биринчиси модификациялык өзгөргүчтүк, экинчиси фенотиптик өзгөргүчтүк, үчүнчүсү комбинациялык өзгөргүчтүк, төртүнчүсү тукум куубаган өзгөргүчтүк деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө, кайсы өзгөргүчтүктүн натыйжасында жапайы өсүмдүктөр менен жаныбарлардан жаңы сорттор, породалар келип чыккан деп ойлойсуңар? Анда биз силер менен туура жоопко кайрылып көрөлү. Башкача айтканда, жапайы өсүмдүктөр менен жаныбарлардын түрлөрүнөн жаңы сорттор жана породалардын келип чыгышы бул комбинациялык өзгөргүчтүктүн натыйжасында экен. Себеби комбинациялык өзгөргүчтүк улам жаңы тукум, жаңы гендердин комбинациясына ээ болуу менен жаңы тукум кууган өзгөргүчтүккө ээ болот. Эгер ал өзгөргүчтүк адамдын керектүүсүнө керек болгон же пайдалуу белги касиеттерге ээ болсо, тандалып, улам тукуму калып отурат. Эми силер менен биз селекциянын ыкмаларына кайрылалы. Башкача айтканда, адам баласы жаңы породаларды, сортторду, штамдарды алуу үчүн бир топ салттуу жана ошондой эле заманбап ыкмаларды пайдаланып келишет. Биз алардын кай бирлери менен бүгүнкү сабакта таанышып коелу. Селекциядагы негизги ыкмалардын бири бул тандоо жана ошондой эле аргындаштыруу. Тандоо бул өтө байыркы ыкмалардын бири десек болот. Жана силер өзүңөр көргөндөй, адамга зарыл болгон касиеттерге белгиге ээ түрүү организмдерди адамдар тандап тукум алып келишкен. Тандоонун бир нече түрлөрү бар. Мисалы, массалык же жалпы тандоо жана жекече тандоо. Ал эми аргындаштыруу деген ыкма же болбосо гибридтештирүү деп койсок болот. Аргындаштыруунун дагы бир нече түрлөрү бар. Мисалы, инбридинг, аутбридинг жана ошондой эле гетерозис кылуушун дагы киргизсек болот. Эми биз ушул ыкмалардын ар бирине кайрылып көрөлү. Алгач тандоого, анын ичинен массалык тандоого кайрылалы. Өзүнүн эле аты айтып тургандай, бул жалпы тандоо. Мында жалпы тандоо тирүү организмдердин фенотипине карай жүргүзүлөт. Башкача айтканда, адамга керектүү же зарыл болгон белги касиеттерге ээ тирүү организмдер фенотиптерине карап тандалат. Мисалы, буудайларды ала турган болсок, бул жерлерде буудайдын дааны көп жана көп тукум берген
буудайларды тандап алат. Ал эми кылкандуу жана дааны кичинекейлерди тандап массалык түрдө алып салат дагы. Мынакей ушулардан тукум алып, аларды көбөйтүп жүрүп отурат. Бирок массалык тандоо өтө көп тукумдардан кийин гана натыйжа берет. Ошондуктан бир топ кыйындык менен жүргүзүлүүчү ыкма болуп саналат. Ал эми жекече тандоо. Өзүнө эле аты айтып тургандай, массалык тандоого караганда адам өзүнө керектүү болгон зарыл белги касиеттерге ээ тирүү организмдерди ыкчамыраак алат. Мисалы, бул лилия гүлдөрүнүн түрлөрүн көрүп турасыңар. Мынакей ушулардын арасынан бир гүлү ак болуп калды. Демек, биз ак түстөгү лилия гүлүн алгыбыз келип жатат. Демек, аны тандап алдык дагы, аны кантип көбөйтөбүз? А дегенде, ушул күлгүн түстөгү лилиялардын аталыктарын кылдаттык менен алып салабыз. Энелиги гана калат. Мынакей, энелиги гана калды, аталыгы жок. Эми ушул ак түстөгү лилиянын аталыктарындагы чаңчалар менен бул аталыктары алынган күлгүн түстөгү лилиялардын энеликтерин чаңдаштырабыз. Ошентип чаңдашуу жүрдү, уруктануу жүргөн соң алардан тукум алынат. Албетте, биринчи муундун тукумдарында түрдүү гибридтер пайда болуп, алар өз кезегинде ар кандай болушу мүмкүн, бирок ушунун ичинен биз каалаган белгиге ээ особду тандап алабыз дагы, аларды дагы түздөн түз же өсүмдүктөрдө болсо өзү менен өзүн чаңдаштырып, жаңы линиядагы же бир линиядагы таза тукумду ала алат экенбиз. Демек, жекече тандоонун натыйжасында таза линиядагы тукумдар алынат. Эми биз азыр тасманын жардамы аркылуу ушул тандоого башка мисалдар аркылуу таанышып көрөлү. Тандоо. Биз айтып өттүк, тандоонун эки түрү бар деп, массалык тандоо жана жекече тандоо. Алгач биз массалык тандоого көңүл бөлөлү. Массалык тандоодо биз адатта адамдар фенотипине карап тандоо жүргүзөбүз. Мисалы, биз керектүү болгон белгиге ээ, касиеттерге ээ тирүү организмдерди жалпы тандайбыз. Мисалы, жүндүү кой же сүттүү уй же болбосо жакшы мыкты жүгүргөн аттарды тандап алып, аларды массалык түрдө фенотипине карап көбөйтөбүз. Муну биз массалык тандоо деп атап коет экенбиз. Же болбосо өсүмдүктөрдүкү деле ушул сыяктуу мыкты, кубаттуу вегетативдик органдары чоң, жакшы өрчүгөн особторун алып калабыз дагы, начарларын андан ары көбөйтпөйбүз. Демек, мындай тандоо фенотипине карап жүргүзүлөт экен. Ал эми жекече тандоо генотипине карап жекече жүргүзүлөт. Мында ылдамыраак биз күткөн натыйжа ала алабыз. Мисалы, түрдүү букалар, ушулардын ичинен эң салмагы чоң болгон буканы тандап алабыз дагы, ушул бука менен бир нече уйларды аргындаштырып тукум алабыз. Анын натыйжасында алынган тукумдар демек биз каалагандай белгиге же касиеттерге ээ болот. Мисалы, эттүү музоолор алынат экен. Өсүмдүктөрдө деле, мисалы, капустаны алаарда дал ушундай жекече тандоо ыкмасын пайдаланып, качандуу капусталарды алган. Көрүп турасыңарбы, бир нече капусталардын тукумдары өткөн жана алардын арасынан качаны чоңураак болгон капустаны тандап алып, андан өзү менен өзүн аргындаштырып, улам дал ушул жекече тандоонун негизинде капустанын качанын көлөмүн чоңойто беришкен. Эми силер менен селекциядагы кийинки ыкмаларга кайрылалы, бул гибриддештирүү же аргындаштыруу. Биз жана айтып өттүк, аргындаштыруунун бир нече түрлөрү бар деп. Алгач биз инбридингге кайрылалы. Ички дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда, жакындан аргындаштыруу. Бири-бири менен өтө жакын сортторду же породаларды бири-бири менен аргындаштырып, биз тукумдарды алабыз. Мисалы, бир эле породадагы мышыктарды аргындаштырып, алардан ошондой эле белгиге ээ тукумдарды алабыз. Инбридингде биз өтө жакын тукумдарды, мисалы, ушул бир тууган мышыктарды бири-бири менен аргындаштырышыбыз мүмкүн, же болбосо ата-энеси менен балдарын аргындаштырып, ошол биз каалаган белгиге ээ тирүү организмди ала алат экенбиз. Бирок инбридингдин начар жагы бул улам гомозиготалуу организмдердин көбөйүшүнүн натыйжасында түрдүү мутациялар фенотипине чыгат дагы, түрдүү деңгээлде ооруларды, мутацияларды жаратат. Ал эми аргындаштыруунун дагы бир түрү бул аутбридинг. Мисалы, аут деген сырткы,
же болбосо чыгып кеткен деп түшүнөбүз. Биз футбол ойногондо дал ошол сөздөн алынган, башкача айтканда бири-бирине алыс тукумдагы особдорду бири-бири менен аргындаштырып, алардын ортосунан жаңы гибриддик организмдерди алат экенбиз. Демек, биз каалагандай белгиге ээ тирүү организмдерди аргындаштырат экенбиз. Бирок аутбридингдин начар жагы, мындай организмдер адатта тукум бербейт. Ошондуктан аутбридинг жолу менен тукумдарды же жаңы сортторду, породаларды алуу кыйынчылыкка жатат. Азыр биз тасманын жардамы аркылуу аргындаштыруу, анын ичинен аутбридинг жана инбридингке башка мисалдарды алып карап көрөлү. Гибридтештирүү же аргындаштыруу. Аутбридинг жана инбридинг деген ыкмалар бар дедик. Алгач биз аутбридингке кайрылалы. Башкача айтканда, алыскы тукумдарды бири-бири менен аргындаштыруу. Мисалы, кисар куйруктуу койлор менен башка белгиге ээ койду аргындаштырып көрөлү. Мисалы, жүндүү кой деп коелу. Бул койдун породасынын жүнү бир койдон бир жылда 25 килограммга чейин жүн алууга болот экен. Демек, куйруктуу жана жүндүү гибридти биз алдык. Бирок мындай гибридтер адатта тукум бербегендиктен аутбридинг жолу менен жаңы порода сортторду алуу селекционерлер үчүн бир топ кыйынчылыкты жаратат. Эми биз инбридингке кайрылалы. Мында окшош белги касиеттерге ээ жакын туугандары же ата-энеси менен балдарын бири-бири менен аргындаштырып, белгилүү белгиге ээ тирүү организмдердин таза линиясын алууга болот экен. Бирок гомозиготалуу организмдердин саны улам кийинки тукумдарда көбөйгөн сайын ар түрдүү мутациялар фенотипине чыгат. Эми силер менен селекциядагы дагы бир ыкма гетерозис тууралуу таанышып алалы. Мында биз моногибриддик аргындаштыруу жүргүзүп көрөлү. Башкача айтканда, бир белгиси боюнча айырмаланган жүгөрүүлөрдү алып, аларды аргындаштырып көрөлү. Биринчи жүгөрүү доминанттык белгиси менен мунун сотосу чоң, экинчиси рецессивдик белгиси менен сотосу кичинекей. Булардан алынган тукумдар, башкача айтканда, F1-inde күчтүү, кубаттуу тукумдар алынат. Бирок жакшылап генотипине көңүл бөлсөңөр, ата-энеси гомозиготалуу, алынган тукумдар гетерозиготалуу экен. Демек, гетерозиготалуу болгон маалда гана анын белгиси кубаттуу өрчүйт экен. Демек, мындай особдорду биз гетерозистик гибридтер деп атап коебуз. Эми дигибридтик аргындаштыруу жүргүзүп көрөлү. Башкача айтканда, биринчи особдун сотосу узун, бирок ичке. Ал эми экинчи жүгөргө көңүл бөлсөңөр, мунун сотосу кыска, рецессивдик белгиси менен, бирок доминанттык белгиси менен жоон. Бул эки организмди аргындаштырсак, алардан алынган биринчи муундун тукумдары дигетерозиготалуу болуп, доминанттык белгилерге ээ болуп жатат. Ал белги ата энесинен тең айырмаланып тургандыгын көрүп турасыңар. Бирок мындай гетерозистик гибридтердин тукумдары кандай болот? Анда булардан тукум алып көрөлү. Башкача айтканда, F2-синде гомозиготалуу организмдер пайда болот дагы. Натыйжада гетерозистик гибридтердин тукумдарында түшүмдүүлүгү же болбосо белгилүү касиеттин чыгышы начарлай баштайт. Эми биз жогорудагы маалыматтардын негизинде кезектеги сурообузга жооп берип көрөлү. Эмне себептен гетерозистик гибридтердин улам кийинки тукумдун түшүмдүүлүгү начар боло берет? Жоопторго кайрылалы. Биринчиси, гомозиготалуу организмдер көбөйөт, экинчиси, гомозиготалуу организмдер азаят, үчүнчүсү, гетерозиготалуу организмдер көбөйөт, төртүнчүсү, гетерозиготалуу организмдер азаят деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө, эмне себептен гетерозистик гибридтердин улам кийинки тукумдун түшүмдүүлүгү начар боло берет? Анда туура жоопко кайрылалы. Себеби гомозиготалуу организмдер улам көбөйө берет. Ошондуктан гетерозистик гибридтердин кубаттуулугу улам кийинки тукумда начарлап жүрүп отурат. Ошентип, балдар, биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө селекция илими жана анда кеңири пайдаланып келе жаткан ыкмалар тууралуу маалымат алдык. Сабакка көңүл бөлгөнгөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.